Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Кече карыз боюнча айтып бергем. Бүгүн карызды алып качып жүргөндөр жөнүндө айтып берейин. Жакшылап угуп алсаңар, өзүмдүн тажрыйбам менен дагы өзүмө да эскертүү, силерге да эскертүү. Азыр урматтуу туугандар, мурун арак ичкен алкаштар көп болсо, келип зортойт эле, урдайт эле, үйүн келип ызы чуу кылат эле, үйүндөгүлөрүн уят кылат эле, үй бүлөсүн уят кылат эле, кыскасы көп зыян кылат эле. Азыр алардын ордуна алкаштар азайды, азыр арак ичкендер азайды бар, бирок алардын ордуна азыр аккуратный аферисттер көбөйдү. Тигилер арак иче турган болсо, булар адамдардын канын ичет. Карыз берүү маданияты өзү туугандар, негизи карыз бериш керек, ажат ачыш керек, жардам бериш керек, кыйналып аткан, ооруп аткан болсо бул башка маселе, бирок кээ бир аферисттер бар, көмүп калган. Только алдап акчаңды алат. Азыр Бишкекте эле болуп аткан окуяларды айтып берейин. Бизнес чөйрөсүндө мен аралашып жүргөндө алды 50 миллион, 70 миллион долларга чейин кеткендер бар. Азыр аферисттер кандай болот? Аккуратный, жакшы кийинип алат, жакшы машина алат, жакшы үй алып коет, үйүн жакшылап, үйүн ремонт кылып, заграницага чыгат, ошолордун баарын видеого тартат, жакшы кылат. Баарын жакшы кылып көргөзөт, ошону адамдардын акчасына кылат. Ал сизге келип ушундай өзүнүн бизнесмен кылып көргөзөт, ушундай маска кийип алган. Сиз ага ишенесиз, акчаңызды бересиз, бергенден кийин болду, ал коёнун сүрөтүн тартып кетет. Аны эч качан таппайсыз. Аны сиз нотариус аркылуу ага жастырып, анан видеого тартып, ал болбойт туугандар. Мен силерге гарантия берип айтайын, бул болбогон нерсе. Сиз ал менен не кыласыз айтайынбы? Как максимум аны түрмөгө отургузасыз. Аны түрмө менен да коркута албайсыз, Кудай менен да коркута албайсыз. Ал түрмөгө отуруп алып, еще адвокат алып, юрист алып, ал сиз менен соттошкондун аракетин кылат ал. Грамотно, аккуратно чек чейип алыпчы. Ошон үчүн мындай аферисттер толтура туугандар. 1 сомуңду 5 сом кылып коем, давай мындай пайда чыгып атат, мен мына бизнес кылып атам. Сиз жашоосун көрөсүз аны, мындай деп айландырып, аккуратно доверие кирип, кайрымдуулук иштерди кылып коет еще. Нар жак, бер жак мамлекет, спорт, нар жак, бер жактарга жардам берип коет. Ошону көрүп алып, анан иштеп атыр, сизге келип план картасын чечет, анан кийин сиз жеп аласыз да, анан ошо менен карызыңызды ала албай жүрөсүз. Ошон үчүн туугандар, карызды берсең, айтат го, чем грубый согласие, вежливый отказ. Кээбирлер ушундай кыйнайт, аягы жок, мажбурий берет. Ошого отказ эле кылып коюш керек. Же болбосо айтат, 3 раза говори нет, 4 раз говори подумаю дейт да, бул карызга берердечи. Берерде 7 жолу өлчөп эмес, 70 жолу өлчөп туруп кезиш керек да. Азыр эң жакшысы карызга берсеңер туугандар, залог алып коюш керек. Мындай иш кылам, бизнес кылам, давай деп ал сен акчаң рисковать эткен жакшы көрөт, ал бирөөнүн акчасы да, ал өзүнүкү эмес да, ага бара бер дагычы. Каалагандай калчы айталчы. Карызга батып кеткен, ошонун нар жагын жаап, шапкесин бири-бирине кийгизип, давай иштейсиңби, залог коюп кой. Любой момент келесинде ошо алган акчаңа жараша залогду коесуң да чыгарып кетесиң. Болбосо кат жаздырып, анан кат алдырып, анан видеого тартып, андай болбойт туугандар. Вот больной точкасына эмне өзүнүн имуществосу бар, ошону алыш керек. Ошонун негизинде болду. Туура эмес кыла турган болсо, ал сиздики менен рисковать этип атып, ал өзү жооп берет, карыз калып кетсе. Бул шерик маселесинде бул башка маселе. Бул боюнча өзүнчө айтып беребиз. Ошон үчүн азыр карыздардан абайлагыла, чем карыз берип акчаңды көбөйтүп аферисттик алгандан көрө акчаны өзү орду туруп турганы жакшыраак туугандар. Бул биринчи сериясы.